Мынара былтыр билесиңби, бир эжелер келип, свежий выжатый сок ичишчилер. Ошолор ыраазычылык билдирип, аябай рахматын айтышканда, бизге оорго жардам берди, дагы женский ооруларга жардам берди депчи. Ошондо Виткрас согу буларга кантип жардам берди? Алар күнүгө эртең менен келет эле го, келип ачык карын ичишет эле да. Күтүп туруп ачык карын ичип, андан кийин жөө басып кетишет эле да үйүнөчү. Бул жерде алар ичкенден кийин кыймыл аракетти жасаган үчүн бул сок организмге жакшы сиңип атат да. Жакшы сиңип өзүнүн результатын берип атат да. Ошон үчүн баягы үйдө ичкендер дагы сөзсүз түрдө ичкенден кийин эшикке чыгып басып, же болбосо жеңил көнүгүүлөр жасап коюш керек да. Ошол эле азыр жарабой гепатоз көп го. Ошолордуку ушул сокту күнүгө бир маал ичип, эртең менен ачык карын анын жеңил көнүгүү кыла турган болсо, результаты болот да, сөзсүз түрдө. Анткени 3 айда результат алгандар бар биздечи.